28 апрель алып алсаңар, машиналардын разницасын эсептеп берели да акчаңарды берип туруп, машиналардын жакта тургандарга берели. Төлөй албасаңар, машиналарды тапшыргыла. Разницаңарды толук алып кетесиңер. Алып чыгып базарга сатып туруп медеп нар жагындагысын жаап төлөп салабыз. Ошондой кылып. Бир жума коюп сурок айтып. 28 ошондо 5-6 мартка чейин болуп калат. Ынтымактагы ишке болуп, ушу бөлөк жерде жүрөбүз, тапкан туткандарга насип кылып, бактылуулук ар бир үйгө, баарыңарга жакшы күндөр насип кылсын. Медереке, Аман ака жөнүндө оюңуз кандай? Аман жөнүндө оюм туура. Туура иш баштадыбы? Туура эле иш баштады. Здайсты баскандар көбөйүп кетти бул жерде. Контролду күчөтүш керекпи? Контролду күчөтүш керек, штрафтарды вовремя төлөш керек. Көңүл чоккубаш керек да, главныйчы. Только вперед жазбаш керек. Сен укаң эде, сен тууганың эде, бул тааныш, мындай тааныш деген нерсе жок болуш керек да. Эркекче тас серуен туруп чыкса кетет. Аман байке туура эле иш кылып атат негизи. Баарына жардам берип, элдин батасын алып эле. Жакшы, колдойбуз. Контролду күчөтүш керекпи же нормально эле кетти абы? Эмне кылыш керекпи? Контролду күчөтүш керекпи же нормально эле? Контролду күчөтүш керек, баарына бирдей тартип болуш керек да. Баарына чип коюш керек, платеж, штраф баары убагында төлөнүп, паркта иштеп. Ошондо эле артка кетпейт го, мал да ажалат. Баарына бирдей мамиле кылыш керек да. Сен башталгансыңбы? Ооба. Төлөп атасың? Төлөп атабыз убагында. Молодец. Рахмат. Аман ака кандай иш баштады? Аман ака негизи өзү жакшы иш баштады. Анан контролу кичине неме болуп атат. Катуураак туруш керек деген менин ой, жеке оюмча. Катуураак туруш керек. Алгандарды мисалы угуп атабыз азыр. Платежкасыны просрочный кылган өтө көп экен. Эми мен деле алганмын. Мен деле алгам убагында төлөп айткан баягы условиясына көнүп, эртерээк төлөп бүтүрүшкө аракет кылып, периодто оплатага өткөнбүз. Кандай машина алгансың? Солярис алгам. Солярис? Жакшы эле машина? Жакшы машина. Төлөп атасың өз убагында? Ооба, өз убагында төлөп атабыз. Азыр эми дагы бир периодко өткүлө деп атат. Эми төлөсөк өзүбүзгө жакшы. Бирок өтпөгөндөр көп экен. Аман ака жакшы иш баштаган негизи. Жакшы. Молодец, рахмат. Шефтерден дагы комментарий алайынчы. Чогулуп отурабыз мына бул жерде. Аман жакшы ниет менен элди бириктирип, башын бириктирип, фонд уюштурган. Мына прогресс болуп атат. Ушул Аман уюштуруусу менен канча эл машиналы болду. Арттан дагы акча кошулуп, акча кошуп дагы машина алып, күтүп машина алып атышат. Мен кыскача оюм ошо алдыга акча кошкула, машина алгыла, машина алгандар төлөп, арттагылар да машиналы болсун. Рахмат. Эң аксакалысы экенсиз. Эмне деп айтабыз эми? Биз деле ушу жогоруда айтылган сөздөргө кошулабыз. Аман бул дагы деле айтып берем, Кыргыз элинде бир жакшы жаңылыктарды баштады. Иштери ийгилик болуп, ушундай жакшы бул иштери убактылуу кичине чозулуп калып атат. Эми дагы алдыга жылы мындан дагы жакшы ийгиликтерге жетишсин Амантай. 120-130 адамга машина алып берип атат. Азыр эми дагы бир 200-300 Аман себепкер болуп, нар жагынан Кудайым берип, элдин, Кыргыз элинин керегине жараган жигиттерден болсун, Аман өмүрлөрү узун болсун. Телеген ой максаттары ишке ашып, ушундай эле жалпы Кыргыз эли биримдикте чогуу дасторкондо жолугуп жүрө берели. Ошондо мына жерде сүйлөштүк. 28-ин ошол поддержкаңар 100 000 и платежыңар 100 000. Эгер 28 апрель алып алсаңар, машиналардын разницасын эсептеп берели да акчаңарды берип туруп, машиналардын жакта тургандарга берели. Прогресс алдына жылыкканга ушулла возможность болуп атат. Аз данный момент бул болсо жылбайт. Амантай менен Азамат ушуларга себепкер болуп, баарыбызга машина насип кылган болсун, ала тургандарга да машиналар насип болсун. Негизги ден соолугу чын болуп, ушунду дасторкондун үстүндө бири-бирибизди сыйлашып, талашканыбыз сый болуп, ынтымактагы ишке болуп, ушу бөлөк элде, бөлөк жерде жүрөбүз, тапкан туткандарга насип кылып, бактылуулук ар бир үйгө, баарыңарга жакшы күндөр насип кылсын.
Аманке жөнүндө эмне деп айта аласың? Аманке молодец. А? Аманке молодец дейм. Четкий проект баштаган, мощный. Да, буюрса бул до конца кетет. Аягы жакшы болот. Андан азыр келип бардыгыбызга мотивацияны берди. Период оплатага өтүп атабыз бардыгыбыз. 190 миң төлөдүм да бирөөдөн. Бүтөйүн деп калыпсың да, да? Азыр эле калыптыр. Буюрса 1-2 айда бүтөбүз эми. Ошо. Жакшы. Молодец. Рахмат. Аманке жөнүндө эмне айта аласың? Негизи бул жака эле өтөйүнчү. Боло берет. Негизи бул жакшы проект, прогресс проектиси, буга сөзсүз катышыш керек, поддержканы кылыш керек. По-шариатски деле, мындай процентсиз деле туура келет негизи бардык тараптарданчы. Ошо жети облус азыр ынтымакташып, бир пикирге, чечимге келип, бири-бирибизди колдой турган болуп, алгандары ала электерге, ала электер алгандарга поддержка этип, бири-бирибизди колдоп алайын деп атабыз. Ушу. Сен алгансыңбы эле сен? Мен эми топтоп атам, меники 22% болуп калды. Жакшы, молодец. Зависти баспай күттүрөбүз, жакында алдыга жылат Кудай калса. Кудай буйрса, завист баспайбыз, до концалардамыз, до конца добить этебиз, иншалла. Анан негизи машина электер, жүргөндөр, бир кеңешим да, жүрө бербестен бир чечкиндүү кадамдарга барып, машина алам дедиңер, алгыла. Үйлөнөм дедиңер, үйлөнгүлө, үй алам дедиңер, алгыла да. Анан жатып алып, аны кылышым керек, муну кылышым керек, тиги бул өмүр өтүп кетип атат го, өмүр жашоо өтүп кетип атат. Чечкиндүү мындай таш мужской кадамдарга барып, ошо бири-бирибизди поддержка кылып, мындай аябай сонуп отурдук. Жакшы, кичине бири-бирибизди. Сен дагы тезирээк прогресс кылып, машина алып. Ооба, буйрса, рахмат. Барыңар ийгилик. Рахмат. Анан жанагы эже карындаштар деле келип отуруп кетти. Уят эми ул бала болуп туруп, эжелер молодец, четкий оплаталарын деле вовремя кылат экен. Базар жок. Карындаштарыбыз өзгөчө. Мактоого татыктуу, просто кыргыздын кыздары 5. Молодец. Рахмат. Ассаламу алейкум, жамаат. Мына бүгүн жакшы күн болуп өттү. Мына бүгүн эл чогулуп, анча-мынча маселелер бар эле, маселе чечилди. Жакшы жагына чечилди деп ойлойм. Анан эми берди мен ыраазычылык айтып кетейин дедим эле, ушу биринчилерден болуп мынакей. Мен машина алгам, ушу Амандан күзүндө доставкага деп. Мына 4-чү ай болуп, мына 5 ай карап баратканда бүгүн мына Кудайдын куттуу күнүндө ушул күн насип экен. Бүгүн кутулуп отурам. Буюрса платежторду бүтүрдүм. Ай, молодец экенсиң. Ушул себеп болгон мынакей прогресс. Прогрессти мынакей башчыбыз Аманга рахмат. Ушинтип кичинекей жамаат болду да уюшуп, лизинг жана выкуп дегендерин чыгарды мына бизди. Кааларым Аманга ушундай ишин илгерилей берсин. Тапкандарыбызды жакшылыкка жумшайлы. Ушунча мынакей мен 20-чы жолу алгам, 20-21 жолу. Азыр 150 миң алган. Азыр где-то 130 адам алып коюптур да. Анан ошо 130 адамдын артында үй бүлөсү бар, тууган уругу бар дегендей. Ошолордун баардыгы бактылуу болсун. Кутулуп бүттүңүзбү? Кутулуп бүттүк. Кандай машина алдыңыз? Аманга рахмат. Kia Cerato доставкага. Жакшылыктар кайда анда? Сиз мисалы 150 миң берип алдыңыз да. 550 миң төлөдүңүз вообще, а? 350 миң. 400 миң төлөгөн болсо, 400 миң төлөдүңүз 4 ай. 4 айбы? 4 ай. 4 ай төлөдүңүз. Эгер ошону 150 миң бирөөгө берип, ошол машинаны букуп алам дегенде жок дегенде 700 миң төлөйт экен. Плюс минус, Может больше болуп калмактан анткени анткени алар 1 жыл же 1,5 жылга бермек да, аларга невыгодно да 2-3 айга туура. Азыр сиздин машинаңызды чыгарып кетиңиз или чыгарып кетиңиз, учеттон чыгарып кетсеңиз, сиз мен Кыргызстандан кетем, 1-2 ай төлөп турсам кетем деп атасыз. Ошентип атам. Туура. Себеби сиз төлөп бүттүңүз, каалаган убакта чыгарып кетсеңиз болот. Ошол. Анысқа да чоң рахмат. Алла разы болсын дедім. Анан кийин ушу прогресс жамаатка да ыраазычылык билдирип кетем. Бир аз чыдап туруп сабыр кылып тургула. Буюрса баары жакшы болот. Иш жакшы башталды, аягында жакшы болот деп ишенем мен. Алла разы болсын баардыгыңардан. Баардыгы элден зависит этет. Элден. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарынын мекендештер, жалпы урматтуу кыргыз калкым. Туугандар, бүгүн биз ушул прогресс жамааты менен ушул чайканалардын биринде чогулуш кылып, бул жерде бирке прогресстин келечеги тууралуу талкуу болду. Талкуу болуп, азыр элдин баардыгына аш берип, ошо элдин ыраазычылыгын алып, батасын алып, азыр узатып отурган кезибиз. Ассаламу алейкум байке. Сиз бияктан машина алайын деп атасызбы, же алдыңыз беле? Мен эмеде азыр прогресс кылып атам. Кудай буйрса ушу очередьте турасыз. ооба, 50% болуп калды. Кудай буйрса дагы кичине. Сенде канчага болгонсуз?
Меники миллион. Миллион, миллион. Канча акча бердиңиз ошондо общий? 500 000. 500 000 бердиңиз. Айына 100 000 кылып. Азыр тандоодо 500 турасыз. 000 бердим. Жок, тандоого өтө элекмин, эми Кудай буйрса өтөм. Буйрса, Кудай буйрса эми күч биримдикте. Мындай биримдикти ортосунда береке болот. Береке бар жерде эми могу биримдикте шайтан деле аралабайт дейт. Могу биримдикте эле жүрө берелик. Ынтымакта Кудай насип кылса баары машинелер болот. Баары ыраазычылык менен эле бүтөт. Кудай насип. анан бул эме бияктагы а? Кел. Кел тууган. Биякка тагып коелу. Assalamu alaikum. Атың ким болуп атат? Кут болсун. Кут болсун. Машина алгансыңбы же? Машина алдык биз бул жерде төлөп атабыз. Не машина? Kia Rio. Kia Rio. Канчага түштү общий? Миллионго алганбыз. Миллионго, Миллион 100. Баягы первоначальный платеж. Первоначальный 450 000 бергенбиз, буюрса аз калды. 28-леринен нет болуп атабыз, төлөп атабыз. 28 ушул айдын 28-и төлөп бүткөнгө, өтө сонун. Баягы выкуп лизингке караганда бул жакшы нерсе да, туурабы? Жакшы, машина. Туугандар, анан бул салам кейже байке мага суроо берип калды. Аман байке жөнүндө кандай бир оюң депчи. Эми биздин оюбуз мындай да, туугандар. 4 дос мисалы мен өзүмдүн оюм менен 4 дос чогулуп азыр бир машина ала албайт. Чындап айткандачы. Очередтин мага бер, сага бер болуп талашат да. Бул жерде Аман байке өзү азыр 120дан ашык машина алып берип атат адамдарга. Туура. Сизди мактап атам. Ушунча адам машина алды. Мына ушул Аман байке өзүнүн артынан ушунча адам, канча адам общий алган адамдар? 130 тегерек. 130 адам. Элестетсеңер туугандар, 4 дос биригип, төртөө биригип бир машина ала албай турган заман болуп атат да азыр бул жердечи. Бири-бирин чачын жулат ошолорчу. Мага бер очередти, сага бер очередти болупчу. Бул жерде ушул 130 адамдын башын бириктирип ушул байкебиз машина алып берип атат. Значит, бул өтө жакшы прогресс. Туурабы? Туура айттымбы? Бул кылымда болбогон нерсе болуп атат да. Элдерден да опрос кылдык, баары положительный. Эми мындан Эми мына жерде азыр калды электер 70 адам бар экен. 70 адам. Буюрса алат. Ушуну эсептеди. Эми аларда бирөөсү 100 000 кошкон, бирөөсү 200 000, бирөөсү 500, бирөөсү 600 000 кошкон. Эми ар кандайсы алган эмесине. Машина алгандар 130 деп коелу. Эми ошол 130 адамды ыраазы кылам деп атып 72 адам биздин учетубузга келбей атат деп наразы болуп атышат, эми бизге типа. Ошого эле собраниянын максатыбыз негизи собрание максаты ошол машина алдыңарбы 300 000. Поддержкага чыккыла, көп төлөп, тезирээк чыгып кеткиле. Аркадагы машина алсын дегенде собрание болду. Ошол жана наразычылык билдирип аткан 70 адамдар машина алып болуп калсын. Или вот 18 күн бердикпи, или машинаны продажага коюп туруп, сатып туруп, буягын толук жаап таштайбыз деп атабыз. Ошондо деле бул плюс алып келет. Машина азыр кымбат мисалы. Эл кандай ойлойсуз өзүңүз азыр? Эл ыраазы болуп эле чыкты, ошол койгон. Эл ыраазы болуп чыкты, бирок мен 150 000 азыр 100 000 платежный скарда 100 000 төлөй албайм. Ана мына дегендерден мисалы 100 адам болсо, ошонун бир 20сы. Не да ойлойсуз?